Эми элдер айтып атышат, коронавирус жок деп. Yok, koronavirüs var öyle. Bu da жалга Kırgızstanda az koronavirüs bastı. Tak kimsesi al bilette жаман оорукен, дем жетишпей жашоо көзүнүн көрүнүнөн билет адам. Ошон үчүн айтарым, сак болгула, маска кийип жүргүлө, колуңарда обработка кылып жүргүлө. Бул тамаша оору эмес. Жашында, карасында карабайт экен. Көчөнү рентген көрдүм, жапжаш бала жүрөгүнөн бүткүл баз албай. Туылган күнүн белгилеп жаткан депутат Исхак Масалиев парламенттен кете турганын жарыялады. Бүгүн 21 майда Жогорку кеңештин кезектеги жыйынында депутат Исхак Масалиев билдирүү жасап, мандатын тапшыра турганын айтты. Ал Жогорку кеңеште 15 жыл депутат болгонун белгиледи. Анын айтымында акыркы учурларда парламентке көп сын айтылып жатат. Ошондой эле депутат тураганын өкмөттүн ишин да сын калды. Масалиев өлкө оор абалга келгенин айтып, ушул оор абалга жеткирген бийликтин арасында мен да турам. Менин деле жоопкерчилигим бар да, себеби мен сунуштаган мыйзам долбоору болобу же башка болобу жеткире алган жокмун. Талап кылып ишке ашыра албадым. Ошондуктан ушундай чечимге келдим. Депутаттык мандатты 25 майда тапшырам. Ушул жаңылыкты сиздер менен бөлүшкүм келди, деди. Төрага Дастанбек Жумабеков бүгүн Исхак Масалиевдин туулган күнү экенин айтып, аны куттуктады. Депутат 60 жашка чыкты. Булак баракелди. Кош бойлуулар, балалуулар гана кетет дегенине карабай элчиликтин алдында топтолушууда. Мындай пикирин бизге атын атагысы келбеген жаран билдирди. Негизи сүйлөшүүлөр боюнча кош бойлуулар жана балалуулар гана Москвадан Кыргызстанга кетмек. Бирок ага болбой эле жигиттер, улуу эле агалар келишүүдө. Мындай болбойт да, деди ал өз сөзүндө. Булак Компресс. Бейтап, коронавирус тамаша эмес экен. Коронавирус илдети менен күрөшүү боюнча республикалык штаб COVID-19 чалдыгып ооруканада жаткан Бейтаптын видеосун таратты. Видеодогу Бейтап кайсы ооруканада жатканы аты жөнү айтылган эмес. Ал оорукананын кызматкерине коронавирус илдети тууралуу айтып берген. Жаман оору экен, дем жетишпей калды, тамаша оору эмес. Жаш кары дебей ооруйт экен, балдар жүрөт, баса албай жатышат, сак болгула, деди Бейтап. Ал 5 күндөн бери реанимацияда жатканын, учурда абалы дурус экенин айтты. Бул оорулуу вирусту жумуштан жугузуп алган. 20 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1270 адамдан табылды. Алардын ичинен 14 Бейтап кайтыш болду, 910 Бейтап айыкты. COVID-19 менен соңку бир күндө жаңы катталган 27 адамдан 7 сырттан келген. Булак Азаттык KG. Казакстан чегарада кыргыз жарандарын өткөрүүгө макул болду. Казакстандын тышкы иштер министрлиги орус-казак чегарасында топтолуп турушкан кыргызстандыктарды өз аймагы аркылуу өткөрүп берүүгө макул болду. Министрлик буга Кыргызстандын элчилигинин кайрылуусу негиз болгонун 18 майда расмий сайтына жазды. Макулдук жүргүнчү транспорттун камсыз кылуу шарты менен берилген. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул маалыматты ырастап, казак бийлиги дагы эле атайын автобустар менен гана өткөрүүгө макул болуп жатканын билдирди. Учурда маселенин техникалык өңүтү такталып жатканы, адамдарды өткөрүлчү так күнү азырынча белгисиз экени маалым болду. Ошол эле учурда Оренбургтан Тезжет компаниясынын 164 орундуу учагы кош бойлууларды, улгайгандарды, жаш балууларды жана дарылануу үчүн баргандарды алып 20 майда учары пландалып жатканын Орусиядагы кыргыз элчилиги маалымдады. Учурда Оренбург-Самара-Кан жолунун боюнда мекенге кайтууну көздөгөн 470тен ашуун кыргызстандык чатырларда, машинелерде же ачык асман алдында түнөп жатышат. 7 майда Орусиянын Сол Илек шаарынан автобус менен 541 кыргызстандык мекенине жеткирилген. Булак Азаттык KG. Жасалма паспорт менен учмакчы болгон Оренбургдагы каттамдан бир аял кармалды. Элчилик бул ирет оорулуу майыптагы бар улгайган жана кош бойлуу адамдар, жашы жете элек балдар жөнөтүлгөнүн кабарлады. Оренбург шаарынан учуп жатканда бир аялдын паспорту жасалма жана экөө Россиянын жараны болгон үчүн Кыргызстанга кое берилген жок. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин маалымат кызматы билдирди. Эске сала кетсек, бүгүн кечинде Оренбург-Бишкек чартырдык каттамы менен 164 киши алып келинген. Оренбургтан чыгарда бир аял жасалма паспорту менен кармалып, ага карата кылмыш иши козголду. Ошондой эле Россиянын жараны болгон үчүн 2 адамды чегарадан өткөргөн жок. Учкандардын тизмесин жарыялагыла дегендер да болууда, бирок элчилик мыйзам боюнча алардын уруксаты жок, аткара албайт деп айтылат маалыматта. Анткени менен элчиликтин маалыматында чартердик рейс менен 167 киши учуп кетти деп жазылган. Элчилик бул рейс менен оорулуу майыптагы бар, улгайган жана кош бойлуу адамдар, жашы жете элек балдар бар ата-энелер, ошондой эле Москвадагы жатаканадан чыгып калган мекендештер келгенин белгиледи. Келгендери 2 кичине бала, 82 аял, алардын
жарандардын 33-ü кош бойлуу, улгайган же оорусу бар 80 эркек киши деп айтылды. Ошондой эле Бузулук районунда калган жарандарды мекенге кайтаруу иштери улантылары айтылды. Жакында элчилик 400гө жакын кишини автобус менен өлкөгө жөнөтүүнү пландап жатат. Булак Спутник KG.